Окуу китептери мамлекеттик учкун басмаканасында чыгарылып жатат. Ушул тапта жалпы билим берүү уюмдарынын 1-классы үчүн азбука окуу методикалык комплекси 130 миңден ашык нускада басылып бүттү. Биздин акыркы стадиясына келди. Быйыл бир эле операция калды, муну кезип түздөйт ортосунда. Анан кийин биздин даяр китептер ушундай болуп чыга берет. Ичи болсо мына красочный, кичинекей балдарга жагымдуу баары тең. Биз колдонгон краскалардын баары тең биокраскалар, санэпидемстанциядан өткөн, бүт эмелери бар, сертификаттары. Зыян кылбайт кичинекей балдарга. Атайын биз ошол красканы колдонобуз. Учурда учкун басмаканасында мектеп китептерин басып чыгаруу улантылып жатат. Азбука китебинен соң кыргыз тилдүү мектептер үчүн орус тили китеби чыгарылып жатат. Мынтип даярдалууда жалпысынан 240 миң данага чейин чыгарылып аймактарга жеткирилет. Жогорку сапаттагы кагаз тап келгенбиз Россиядан. Китепке даярбыз басканга. Убактысында айтылган саатына басып даярдап бүтүргөнгө биздин учкун бүт мүмкүнчүлүгү бар. Буга чейин 7-8 класстар үчүн адам жана коом китеби кыргыз жана орус тилинде басылып чыгып мектептерге берилген. Ошондой эле көз азиз жана начар көргөн балдар үчүн 270 комплект окуу китептери чыгарылган. Белгилей кетсек, 2024-жылы окуу китептери менен камсыз кылууга республикалык бюджеттен 152 миллион 600 сом каралган. Анын 144 миллион сомдон ашык суммасына келишимдер түзүлгөн. 8 класстар үчүн диндердин өнүгүү тарыхы окуу китебин бастырдык кыргыз тилинде. Бардык бул китептердин баардыгы тең ошо аймактарга таркатылып, мектептерге жеткирилип берилген. Андан тышкары азыр көйгөндө жаңы окуу жылына карата биз 10-11 класстар үчүн аскерге чейинки даярдык окуу методикалык комплексин экспертиза жүргүзүп жатабыз. Белгилей кетсек, мектептердеги китептердин көпчүлүгү эскирип колдонуу мөөнөтү өтүп кеткен. Улуттук статистика комитетинин эсеби боюнча мамлекеттик жана муниципалдык мектептерде 1 миллион 430 миң бала окуйт. Ар бир окуучуга 12 китептен туура келгенин эске алганда бир канча окуу куралы жетишпейт. Быйылкы жылдары республикалык бюджетте бөлүнгөн каражаттын эсебинен жалпысынан 1 300 миңге жакын нускада китептерди бастырдык. Эми болгон каражатыбыз ошого жетип атат. Биз да кошумча каражат сураганбыз өкмөттөн. Ошо басууга даяр болуп калган китептерибиз бар. Мындан тышкары Сингапурдун Маршал Кавендиш басмасынан 83 миллион сомго 32 аталыштагы окуу методикалык комплекстерине лицензия алынган. Ушул тапта англис тилинен кыргыз, орус тилдерине которуу, адаптациялоо иштери жүрүп жатканы белгилүү болду. Бул китептер 2026-2027 окуу жылына чейин басылып чыгат. Рахат Жаныбекова, Умар Малашев, Ала Тоо 24.